Мисалы, сиздин азыр 100 000 сомуңуз бар, анан кийин 5 000 долларыңыз бар, анан дагы бир 50 000 рубльыңыз бар. Азыр эмне кылат элеңиз сиз? Эми мен азыр кайсы валютага алмаштырат элеңиз киреше көчүш үчүн? Мен мындай кылмакмын деп айтсам, мен элди бир нерсеге үгүттөгөнгө жатып калат да. Ошондуктан макул, менде азыр 100 000 сомум бар, 50 000 рубльым бар, анан 5 000 долларым бар. Мен кирешеге кириш үчүн азыр кайсы валютаны сатып алган оң болот? Сиз өзүңүзгө керектүү эле акчаңызды колдонуңуз. Сом иретинде. Кайсы акча сизге керек болсо ошол эле акчаны колдонуңуз. Эгер жок, мен пайдага чыгып турушум керек дейт турган болсоңуз, анда жаз келтат жер иштетиңиз. Жок, мен валюта менен ойногум келип атат. Анткени деген мисалы мындай да. Биз азыр жогоруда айтпадымбы? Премиум класстагы телефонго карасаң, мисалы бул жөнөкөй телефондор сом менен сатылат турган болсо, премиум класстагыларга карасаң, доллар менен баасын доллар менен белгилеп койгон. Мисалы, бир телефон карасаң 800 доллар деп жазып койгон. А мен 800 долларды эмне кылам? 800 долларды же доллар менен төлөп барышым керек, же 800 долларды калькуляторго басып, 800 долларың канча сом болот, ошону мен сом менен беришим керек. Аны мамлекеттин деңгээлиндеги аткаруу органдар өздөрү иштеш керек. Ал долларды 800 долларга сатпай, сомго сат деген аларга тапшырма берилиш керек дагы. Ошондой көзөмөлдөнүш керек. Мисалы, экөөбүз машина алып сатып атабыз. Азыр жөнөкөй эл оозунда жүргөн машиналар 5 000 доллар ортосу эсеп менен. Мисалы, мен сизден машина сатып алайын деп атам. Анан кийин жол болсо мен ойлоп атам, азыр жаз чыкса, 20 айда болгондон кийин мен майда бир машина алып коеюн деп турам. Ошол маалда мен азыр сом менен кармап турганым жакшыбы? Анан кийин майга барсам, балким 1 доллар 150 сомго чыгып кетет. Же азыр доллар сатып алып койгонум жакшыбы? Бирок антейин десең, эртең балким кайра 90 сом, 80 сомго түшүп калат. Бул шартта кайсы валютада акча кармаган оңураак болот? Күйүп кетпеш үчүн. Биздин жумушта мындай тамашалуу сөз бар. Чынымды айтсам, биз акча алмаштыруу жайда иштеген адамдар, биз доллардын көтөрүлөбү түшөбүз, биз заранее билбейбиз. Анан кишилер келип эле бизге уламыз айтып, эми силер ушул жерде иштейсиңер го, доллар көтөрүлөбү же түшөбү деп сурай берет. Бирок биздин тамашалуу мындай иретте жообубуз бар. Мен точно билем, доллар же көтөрүлөт, же түшөт деп эле коебуз. Же нары болот, же бери болот. Же нары болот, же эмне болот экенин биз билбейбиз. Биздин мамлекетте эмес, дүйнө жүзүндөгү мамлекеттерде кандай экономикалык события болсо, ошонун баары бизге дагы отражение кылат. Бизге дагы мындай тиет да, бизге дагы тиет ошол.